урматтуу биздин YouTube каналдын катталуучулары жана көрүүчүлөрү, эгерде сиздер буга чейинки сабактарыбызды көрүп келе жаткан болсоңуз, анда бул сабакта да сиздер үчүн пайдалуу маалыматты сиздер менен бөлүшкүм келип турат. Анда эмесе экранга жакыныраак келип биздин каналга катталып, лайк басып, комментарийге өз ой пикириңизди жаза кетиңиз. Жана ошондой эле кесиптештериңиз менен бул видеону бөлүшүүнү эч убакта унутпаңыздар. Анткени бул видео деги эле мугалим эмес, кандайдыр бир кесип ээлерине презентация керек болсо, анда ушул программаны колдонсоңуздар болот. Сабактарыңыздарда, семинарларда, кандайдыр бир сиздердин жумушуңуздарда презентация жасоо оор болуп жаткан болсо, анда бул программа сиздерге жардамга келет. Бул жасалма интеллект программасы KimiEye платформасы менен бүгүн сиздер менен тааныштырмакчымын. KimiEye платформасы негизинен жасалма интеллект аркылуу сиздерге даяр презентацияны 5 мүнөттүн ичинде жасап, аны каалаган стилде жүктөп алууга мүмкүнчүлүк берет. Анда эмесе сабагыбызды баштайлы. Дегенде биз бул жасалма интеллектти колдонуу үчүн бизге дегенде 2 программа керек болот. Биринчиси ChatGPT. Каалагандай Chrome'донбу, Microsoft'тонбу айырмасы жок. Өзүңүздөр каалаган бөлүкчөгө кирип, поисковикке ChatGPT деп издеп алсак болот. ChatGPT'ге кирип, өзүңүздөр каалаган суроону берсеңиздер, сиздерге ошол суроого жооп бере турган маалыматтык базаны сиздерге сунуштап кетет. Мисалга интернетке кирип, ChatGPT деп жазып, өзүңүздөр ChatGPT'ни издеп алабыз анан, жана ошондой эле ChatGPT'ни басып ичине киребиз. Мынакей ChatGPT ачкандан кийин бул жака жазасыздар. Мага Kimi платформасы үчүн, мынакей платформасы үчүн ушул промптту сактап алсаңыздар болот. Мен азыр жакындап да көрсөтүп коем. Мынакей мага Kimi платформасы үчүн промпт жазып бер деп туруп, мынакей слайд 10 барактуу болушу керек. Темаңыздарды жазасыздар сөзсүз түрдө. Мисалга темабыз биздики Кокон хандыгы деп коеюн мен. Хандыгы. Любой темага түзүп бере берет. Кокон хандыгы деп жаздым. Бул жака мынакей 10 баракт болуш керек дедим. Тема Кокон хандыгы деп жаздым. Бардык маалыматтар жана тест сыяктуу суроолор камтылышы керек деп жаздым. Буга жасалма интеллектке киргизебиз. Мынакей сөзсүз түрдө, урматтуу биздин көрүүчүлөр, мага Kimi платформасы үчүн промпт жазып бер. Слайд 10 барактуу болушу керек. Тема Кокон хандыгы, бардык маалыматтар жана бардык маалыматтар тест сыяктуу суроолор камтылышы керек дедим. Андан кийин мынакей тапшырма деп турбайбы, ушул жакта мынакей Kimi үчүн промпт деп атпайбы? Биз ушул промптту ушундай сиздерден чыгышы мүмкүн. Промпт, даяр промпт деп чыгышы мүмкүн. Kimi үчүн промпт деп чыгышы мүмкүн. Ошол жактан баштап сиздер өзүңүздөр ушуну көчүрүп алабыз. Мынакей караңыздар. Kimi үчүн промпт деген жактан тапшырма дегенден баштап ушуну аягына чейин көчүрүп алабыз. Мынакей жооптор дегенге чейин копировать этебиз. Мынакей эгер кааласаңыз дегенди көчүрбөйбүз. Мынакей бизге даяр промптту жазып берет. Сизге балким тема жазып бериши мүмкүн, ар кандай темаларын жазып бериши мүмкүн. Ошол даяр промптту алабыз биз. Андан кийин Kimi деп эле кыргызча жазсаңыздар деле чыгат. Мынакей KimiEye K2-5 деген бөлүгү киребиз. Киргенден кийин азыр бизден регистрация сурашы мүмкүн. Регистрацияны кандай кылабыз? Азыр мен сиздерге көрсөтүп берем. Мындай рекламалар чыгышы мүмкүн. Рекламаларды жокко чыгарып коебуз. Эгерде англисче болуп аткан болсо, мышканын оң капталын басып, перевести на русскийге которуп аласыздар. Эми бул жактан сиздерге
видео кылып көрсөтүп берейин, кандай кылганда кандай кылып кириш керек экенин сиздер билбей калышыңыздар мүмкүн. Ошондуктан бул нерсени азыр мен чыгып туруп кайра башынан регистрация кылгандын баарын көрсөтүп беремин. Сиздер бул жактан киргенде эле аккаунтуңуздарды сурашы мүмкүн. Через аккаунт Google аккаунтуңуздар бар болсо, Google аккаунт менен катталсаңыздар болот, же болбосо телефон номериңиздерди жазсаңыздар, телефон номерге код келет. WhatsApp'та кодду жазып регистрация кылсаңыздар болот. Андан кийин онун астында слайд деп турат. Мынакей слайд деген бөлүмдү басабыз. Басып туруп биз жана промптту көчүрүп GPT'ден жазып алган промптту ушуга жазып туруп жиберебиз. Бул бизге мынакей азыр PowerPoint стилиндеги слайдыбызды жасап баштады. Мынакей ошол промпт мынакей бул жакта. Ал эми мен бул жактан мен жасалма интеллект аркылуу мынакей караңыздар, даяр промпт сурагам. Сиздер деле тема промптту сурасаңыздар болот. Жөн гана тема слайдка промпт деп жазсаңыздар эле, мен бул жакта айтып кеттим башында. Ошол сыяктуу промпт жазсаңыздар эле бул сиздерге мынакей азыр PowerPoint стилинде 10 барактуу слайд жасап берүүнүн үстүндө. Сиздер да сабактарыңыздарды, тапшырмаларыңыздарды мындан ары колго жасабастан мыкты деңгээлде ушул Kimi платформалары аркылуу жасасаңыздар болот. Сөзсүз түрдө slides бөлүмүн тандашыңыздар керек. Биз коердо мынакей бул жакта үстүндөгү терезечени бассак, бул жактан slides деп чыгат. Мынакей көрүп атабыз, слайдты басып, жана промптту дагы бир жолу жиберебиз. Сиздерге түшүнүктүү болсун деп мен бул жака да жиберип атамын. Ушул жака мынакей промптту жиберип койсоңуздар дагы болот. Ошондой кылып эле жиберип кетирип коебуздар. Азыр мен бул жакта мынакей жасалма интеллект мага тест түзүп берүүнү, презентациялык слайдымды түзүп берүүнүн үстүндө. Албетте бир аз күтөсүздөр, интернет жакшы болушу керек. Андан кийин кандай чыккан азыр сиздерге көрсөтүп беребиз. Бул жактан темабызды жибергенде эле мынакей бул Kimi платформасы биз промптту жибергенден кийин эле изилдеп баштайт. Мынакей Кокон хандык боюнча презентацияны суранып жатасыз деп атат. Бул жакта өзү азыр сүрөттөрдү, маалыматтарды болгон бардык интернет булактарынан алып азыр жасап баштайт. Презентациябыз даяр болгондон кийин мынакей аймак слайддын мазмуну кандай кеткени болгону бардыгы түзүлөт. Андан кийин ушундай болгон сиздерден аягында бөлүкчө чыгат. Ошол бөлүкчөнү басабыз. Баскандан кийин сиздерде ушундай загрузка боло баштайт. Бул слайдыбыз уже биздики даяр деген сөз. 5 мүнөткө жетпеген убакытта сиздер слайдыңыздарды даярдап алсаңыздар болот. Эң биринчи сиздер промпт жазганды үйрөндүңүздөр бүгүнкү сабакта. Андан кийин промптту биз кандай жайгаштырдык? Бул жака жайгаштыргандан кийин өзү мынакей түзүп берет, көрдүңүздөр. Ачкычакты күтөбүз. Мынакей бул бөлүкчөнү ачкандан кийин бизде Кокон хандыгы боюнча Борбор Азиянын тарыхый мамлекети Фергана өрөөнү деп бул жакта 1709-1876 деп мага аябагандай жакшы мүмкүнчүлүк менен түзүп көрсөтүп атат. Мынакей Кокон хандыгы деп. Мисалга биз бул слайдты ушундай деңгээлде жасаш үчүн көп убактыбыз керек да, бирок бизге жасалма интеллект мынакей хандыктын негизделиши, түзүлгөн жылы, негиздөөчүсү, династия, жайгашкан жери, алгачкы аймактык бийлик, андан кийин чоң мамлекетке айланган деп бул жакта мынакей караңыздар. Аймактык кеңейиши көрүп атасыздарбы бул жакта аябагандай динамичный көрсөтүп берип атат. Мен бул жактан сиздерге бир сыйра көрсөтө кетейин. Мамлекеттик башкаруу, мынакей бектер жана даткалар, аскердик түзүлүш, анан салык системасы деп атат. Белгилүү хандар Илим хан, Умар хан, Мадалы хан, Удаяр хан деп атат. Көрүп атасыздар, кыргыздар жана Кокон хандыгы Курманжан датка. Курманжан датканын ролу алай бул жака сүрөтү кетет. Азыр сүрөтүн да чыгарып берет. Кыргыз уруулары жана хандыкка баш ийген, салык төлөшкөн көтөрүлүштөр дейт. Дыйканчылык деп атат. Экономикасы көбүнчө дыйканчылык жана кол өнөрчүлүк, соода жана жибек жолу. Жибек жолунун негизги эме боюнча көрсөтүп атат. Маданияты жана дини ислам дини болгон деп мынакей адабият жана поэзия деп бул жакта хандыктын кулашы эмне себептен болгон? Орус империясын басып алуусу болгон 2001 жыл негизги эмелери мынакей көрүп атасыздар. Бул жакта тарыхый мааниси абдан сонун, мындайча айтканда жеткиликтүү бизге
аябагандай мыкты деңгээлде слайд жасап берди десем болот. Андан кийин ушул жакта save деп турат. Мынакей save'ти бассаңыздар, бул биздин ушул Kimi платформасынын ичине сакталат. Андан кийин download деп турат. Мынакей download'ти бир жолу скачать дегенди бассак, бул жактан да чыгат. Download деп дагы бир жолу басабыз, скачать. Каалаган темада сиздер промптуңуздар жазып алып, буга салсаңыздар болот. Мынакей, бул ачып көрөлү. Муну мен PowerPoint түрүндө сактап ала алдым. Эми муну мен өзүм өзгөртсөм болот. Кошумча, алымча киргизсем болот. Мынакей көрүп атасыздар. Бул жакта 10 барактуу. Мен 10 барактуу сурадым. Балким сиз 30 барактуу сурайсыздар. Ошол сыяктуу сабагыңыздарды мыкты деңгээлде өздөштүрүңүздөр. Бардыгыңыздарга сабакта колдонууңуздарга сунуштайт элем. Жана ошондой эле кесиптештериңиздерге да бөлүшүп коюңуздар. Бүгүнкү сабак жаккан болсо биздин каналга катталып, лайк басып, комментарий жаза кетиңиздер. Эмки сабакта өздүк оюнуңуздарды түзгүңүздөр келсе, анда комментарийге оюн сөзүн жаза кетиңиздер. Өзүңүздөрдүн жеке сабактарга оюндарыңыздарды мыкты деңгээлде платформа өзүңүздөр программа иштеп чыгамын десеңиздер, аны да сиздерге көрсөтүп бермекчибиз. Болгону комментарийге оюн сөзүн жаза кетиңиздер. Кийинки сабактан көрүшкөнчө